Саламатсыздарбы, коомдук биринчи каналда Ала Тоо маалымат программасы жаңылыктардын жыйынтыкталган топтому менен студияда Расул Багышбаев бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаров Россия Федерациясына болгон 2 күндүк иш сапарын жыйынтыктап, Москва шаарындагы Кремль дубалынын алдындагы белгисиз жоокердин күмбөзүнө гүл чамбар койду. Кыргызстан россиялык алдыңкы компаниялар менен кызматташууга кызыктар. Президент Орусиянын ири бизнес өкүлдөрүн биргелешкен бир катар экономикалык долбоорлорду ишке ашырып, активдүү кызматташууга чакырды. Кыргызстан Россия кызматташтыктын жаңы барактары ачылды. Мамлекет башчысынын Россияга болгон иш сапарында бир катар эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Президент Садыр Жапаров Россияга болгон иш сапарынын алкагында кыргыз диаспорасы жана студенттер менен жолугушту. Президент Садыр Жапаров Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолугушту. Күн тартибиндеги эки тараптуу артыкчылык берилген багыттар, анын ичинде Кыргызстан менен Россиянын ортосунда түзүлгөн соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтык маселелери талкууланды. Михаил Мишустин эки тараптуу мамилелерди мазмундуу жаңы деңгээлге чыгарып, жаңы долбоорлор менен толтурууга кызыктар экендигин белгиледи. Ал учурда өкмөт аркылуу коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы биргелешип күрөшүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын, бул Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалды турукташтырууга өбөлгө түзгөнүн айтты. Россия Кыргызстандын тышкы соода боюнча алдыңкы өнөктөштөрүнөн экенин, пандемиянын кесепетинен улам төмөндөп кеткен соода байланыштардын мурунку деңгээлин биргелешкен күч аракеттер менен калыбына келтирүүгө болоорун билдирди. Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөр аралык комиссиясынын Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун алгылыктуу иштерине токтолду. Садыр Жапаров Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууда Кыргызстан менен Россиянын ортосунда түзүлгөн стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштык мамилелерди чыңдоону улантуу жөнүндө келишимге жетишилгендигин билдирди. Президент пандемия учурунда гуманитардык, каржылык жана техникалык жардам түрүндө көрсөткөн колдоосу үчүн Россия өкмөтүнө ыраазычылыгын айтты. Ал Кыргызстан менен Россиянын маданий, тарыхый жалпылыктары гана эмес, жаңы саясий соода экономикалык алакалар байланыштырып тургандыгына токтолуп, эки мамлекеттин ортосундагы бардык потенциалды толук ачып берүүгө умтулаарын белгиледи. Позвольте приветствовать вас. Признателен за представленную возможность встретиться с вами. Мой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию в качестве президента Кыргызстана показывает высокий уровень двусторонних отношений Кыргызстана и России. Вчера состоялась встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, где нам удалось обсудить актуальные вопросы нашего взаимодействия. Мы договорились продолжать укрепление нашего стратегического партнерства и союзнических отношений. Подтверждаю, что Кыргызстан продолжит соблюдать все ранее достигнутые с Россией договоренности. Россия – это наш ключевой партнер по вопросам международной политики, безопасности, торгово-экономического и культурного развития. Мы продолжим и далее углублять нашу евразийскую интеграцию в рамках Евразес, СНГ, ОДКБ и ШОС. Надеюсь, что нам удастся вывести двусторонние и многосторонние отношения на более качественный уровень, на новый уровень сотрудничества. Кыргызстан и Россию связывает не только общественность культуры и истории, но современные политические и торгово-экономические связи. Сегодня мы стремимся к раскрытию в полном объеме всего имеющегося потенциала между нашими странами. Прежде всего, хотел бы поздравить вас от всей души, уважаемый Садыр Нургужевич, с назначением, с избранием на пост президента Киргизии. Пожелать вам всего самого доброго. Важно также, что вы с первым визитом, зарубежным визитом после избрания президентом посещаете Российскую Федерацию. У вас состоялись накануне переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И они еще раз подтвердили особый характер наших братских отношений. И, конечно же, мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше взаимодействие на новый высокий уровень, наполнить его хорошим содержанием, совместными проектами. Мы приветствуем ваш принципиальный подход к тому, чтобы развивать сотрудничество
с Россией, главным союзником и стратегическим партнером Киргизии. Очень важно также, что вы особую роль отводите русскому языку, и для Киргизии он не только официальный, но и язык межнационального общения. По линии правительства приоритетное внимание мы уделяем, конечно же, совместной борьбе с коронавирусом. Мы помогали от всей души во время пандемии нашим киргизским братьям, передавали мобильные лаборатории, тест-системы, организовывали медицинские миссии российских врачей, эпидемиологов, оказывали гуманитарную помощь. Все это помогло остановить распространение инфекции, спасти сотни жизней людей. И с учетом нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки мы приняли решение о восстановлении воздушного сообщения. Частота на сегодняшний день авиарейсов между Москвой и Бишкеком увеличилась до 3 раз в неделю на взаимной основе. Здесь мы приветствуем также подключение наших уважаемых киргизских партнеров к разработанному ЯБР, цифровому приложению «Путешествуй без COVID-19». Такое простое, эффективное решение, которое позволяет нам, собственно говоря, под контролем держать все вопросы, связанные с инфекцией, и давать нашим гражданам возможность свободного перемещения между нашими странами. Россия остается одним из ведущих внешнеторговых партнеров Киргизии. Увеличилась торговля сельхозпродукцией на 10%, что радует. Рассчитываем, что общими усилиями мы восстановим динамику торгово-экономических наших отношений. Президент Садыр Жапаров Россияның федералдық жиынының Федерация кеңесінің төрайымы Валентина Матвиенко менен жолығышты. Жолығышуның алдында мамлекет басшысы ардактуу меймандар китебине каалоо тилектерин жазып калтырды. Андан соң Кыргызстандын жана Россияның федералдық жиынының делегация мүчөлөрү тааныштырылды. Садыр Жапаров менен Валентина Матвиенко кыргыз-орус кызматташтыгынын бир катар актуалдуу маселелери, эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштары боюнча пикир алмашышты. Матвиенко Жапаровдун алгачкы иш сапарынын Россияга жасалышы өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелердин жогорку деңгээлин тастыктаарын белгиледи. Бул иш сапар кыргыз-орус мамилелеринин бардык чөйрөсүнө жаңыден берерине ишенерин айтты. Валентина Матвиенко эки өлкө элдерин жалпы тарых байланыштырып турарын өзгөчө белгиледи. Санкт-Петербургдун депутаты катары улуу атамекендик согуш жылдарында миңдеген ленинграддык блокадачылар Кыргызстандын аймагына эвакуацияланганын, алардын арасында балдар да келип, Ысык көлдүн жээгинде жаңы коломтого баш калкалаганын эске салды. Федерация кеңешинин төрайымы кыргыз элинин кең пейилдигин, жакшы маанайда эскеришээрин белгилеп, жаш муундар эки өлкөнүн жалпы тарыхын унутпашы керектигин айтты. Валентина Матвиенко Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы достукту бекемдөөгө оң таасирин тийгизип жаткан парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүүгө көңүл бурулуп жатканына ыраазычылыгын билдирди. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы жетишилген жогорку деңгээлдеги парламенттер аралык байланыштарды канааттануу менен белгиледи. Жогорку кеңеш менен федералдык жыйындын ортосундагы кызматташуу боюнча эки тараптуу комиссиянын отурумдарынын жогорку натыйжалуулугуна токтолду. Мындан сырткары мамлекет башчысы жогорку кеңеш жана КМШ парламенттер аралык ассамблеясы тарабынан Ысык көлдө жыл сайын уюштурулуп жаткан шериктештик балдары маданий билим берүү форумунун өзгөчө маанисин белгиледи. Президент бүгүнкү сүйлөшүүлөр жана жетишилген келишимдер эки тараптуу кызматташуунун пайдалуулун бекемдөөгө жана кыргыз-орус союздаштык мамилелери менен стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да жигердүү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрүнө ишенерин айтты. Уважаемый господин президент, я рада приветствовать вас в Совете Федерации, в Верхней Палате Российского парламента. Прежде всего хочу вас искренне поздравить, пользуясь такой возможностью, еще раз поздравить с избранием президентом Киргизской Республики и, конечно же, пожелать вам больших успехов в вашей деятельности. Мы все отметили, что первый свой зарубежный официальный визит вы осуществляете в Российскую Федерацию. Это, конечно же, еще одно бесспорное подтверждение стремления развивать и углублять наши отношения, высокого уровня сложившихся отношений. И не лишне будет напомнить, что между Россией и Киргизией сложились отношения союзничества, стратегического партнерства. И уверена, что ваш визит, он придаст новый такой мощный стимул, новый импульс для развития всего комплекса российско-киргизских отношений. Наши народы связывают общая история, мы братские народы.
как сенатор от Санкт-Петербурга не могу не вспомнить о том, что в годы Великой Отечественной войны тысячи ленинградцев, блокадников были эвакуированы в Киргизию, в том числе и дети, которые обрели новый дом на Иссык-Куле. Поверьте, что в Ленинграде, Петербурге помнят о душевности киргизского народа, о том, как вы принимали ленинградцев. И многие из них и сегодня еще проживают, их дети, их внуки, которые остались жить в вашей замечательной стране. И мы это помним, и очень важно, чтобы молодое поколение помнило нашу общую историю, нашу общую борьбу в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны по защите нашей общей страны. И хотела поблагодарить вас, пользуясь случаем, также, уважаемый господин президент, за ваше внимание к развитию межпарламентского измерения наших отношений. Вы прошли школу парламента, вы знаете, насколько важно развивать и парламентские связи между государствами, и они очень намного позитивно влияют в укреплении дружбы, взаимопонимания между нашими странами. Действительно, наши отношения развиваются многопланово, поступательно. Мы строим их на основе взаимной выгоды, доверия, на основе дружбы, которая сложилась между нашими государствами, нашими народами. Это очень важно. Сегодня Киргизия переживает такой непростой период реформирования государственного устройства, подготовка новой конституции. Это очень важно. Мы надеемся, что это консолидирует общество, консолидирует политические силы. И хочу искренне пожелать вам в этом больших успехов. Президент Садыр Жапаров Россияның федералдық жиынының мамлекеттік думасының төрағасы Вячеслав Володин менен жолығышты. Эки тараптуу кызматташуунун келечеги, анын ичинде Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелерди тереңдетүүгө парламенттер аралык кызматташуунун ролу жөнүндө пикир алмашуу болду. Вячеслав Володин Садыр Жапаровду жылуу кабыл алып, бул иш сапары эки тараптуу алакаларга, анын ичинде эки өлкө парламенттеринин ортосундагы мамилелерге жаңы дем берет деген ишенимин билдирди. Ал Садыр Жапаровду өлкөнүн президенти кызматына шайланышы менен дагы бир ирет куттуктап, шайлоо процесси атаандаштыкта жана ачык айкын өткөнүн белгиледи. Володин Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөштөр болгондуктан диалогту парламенттер аралык платформада гана эмес, ошондой эле эки парламенттин тармактык комитеттеринин алкагында да өнүктүрүү өзгөчө маанилүү экендигин билдирди. Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумга токтолгон мамлекеттик думанын төрагасы өлкөнүн акылман эли өз тандоосун жасаганын кошумчалады. Ал ошондой эле баш мыйзамдын долбоорунда орус тилинин расмий макамы сакталып калгандыгын канааттануу менен айтты. Ал орус тили окутулган жана расмий тил катары колдонулган өлкөлөрдүн жарандарына Россиянын аймагында бир катар жеңилдиктер каралганын, мындай мүмкүнчүлүктөр Кыргызстан менен Беларустун жарандары үчүн жеткиликтүү экендигин эске салды. Вячеслав Володин өлкөлөрдүн ортосунда түрдүү чөйрөлөрдө потенциалды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бар экендигин белгилеп, алар бүгүнкү жолугушуудан кийин мындан да динамикалуу ишке ашат деген ишенимин билдирди. Жапаров жаңы тарыхтагы кыргыз-орус мамилелери бардык чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүүдө кең келечекке ээ экендигин белгиледи. Ал өз ара пайдалуу жана ишенимдүү союздаштыкка жана стратегиялык өнөктөштүккө эки тарап тең эч качан шек келтирбегенин кошумчалады. Садыр Жапаров Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоого даярдык көрүүгө жана аны өткөрүүгө эл аралык мониторинг жүргүзүүдө Россия парламентарийлеринин жигердүү колдоосу үчүн Вячеслав Володинге ыраазычылыгын айтты. Мамлекет башчысы эки өлкөнүн ортосундагы парламенттер аралык диалог натыйжалуу экенин, ал саясий, соода, инвестициялык, маданий, гуманитардык жана башка тармактардагы алакаларды өнүктүрүүгө кошумча дем берерине бекем ишенерин билдирди. Президент Садыр Жапаров жаңы чакырыктар менен коркунучтарга, анын ичинде вирус коркунучуна карата, ошондой эле эл аралык терроризм менен экстремизмге каршы күрөшүүдө жана коопсуздукту камсыз кылууда эки өлкөнүн парламенттеринин күч-аракеттерин бириктирүү маанилүү экенин белгиледи. Кыргызско-российские отношения на протяжении всей современной истории существования, безусловно, имеют большие перспективы углубления и всестороннего развития по всем направлениям взаимодействия. Следует подчеркнуть то, что взаимовыгодные и
доверительное союзничество и стратегическое партнерство ни одна из сторон никогда не подвергала сомнению. С момента обретения независимости Кыргызстаном Россия всегда оставалась главным партнером и ключевым союзником. Мы намерены и далее углублять нашу евразийскую интеграцию и поступательно развивать тесные партнерские связи в рамках таких международных организаций, как Евразес, СНГ, ОДКБ и ШОС. Сегодня парламентарии наших стран проводят эффективный диалог на площадках межпарламентских ассамблей СНГ и ОДКБ. Высокую эффективность также показывает заседание двусторонней комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации. Президент Садыр Жапаров Татарстан Республикасының президенті Рустам Минниханов менен жолугушты. Жолугушуда Кыргыз-Татар эки тараптуу байланыштарынын келечеги жөнүндө пикир алмашуу болду. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Татарстан элдеринин маданиятынын, тилинин окшоштугу бир дин, жалпы каада салттар бириктирип турарын жана аларды колдоо зарылдыгын өзгөчө белгиледи. Кыргызстан бүгүнкү күндө Россиянын өнүккөн аймактарынын катарына кирген Татарстандагы ийгиликтерге канааттануу менен көз салып тургандыгын кошумчалады. Ал Рустам Миннихановдун Кыргыз-Татар эки тараптуу байланыштарын өнүктүрүүгө жана илгерилетүүгө ынтаа коюу менен мамиле кылгандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Татарстан президенти Рустам Минниханов эки тараптын өз ара достук жана натыйжалуу байланыштарын колдоо өтө маанилүү экендигине токтолду. Анын пикири боюнча Кыргызстан менен Татарстандын ортосундагы экономиканы жана байланыштарды өнүктүрүү менен жаратман процесстерге көңүл буруу керек. Рустам Минниханов электрондук башкаруу, инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруу жана башка чөйрөлөрдө тажрыйба алмашууга даяр экендигин билдирди. Президент Садыр Жапаров жумуш сапарынын алкагында Москва шаарында Россиянын ири бизнес өкүлдөрү менен жолугушту. Мамлекет башчысы аларга өлкөдөгү инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүлүп жаткан өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берди. Республиканын экономикалык өсүшүн стимулдаштыруу, Россиянын ири бизнес лидерлери менен тыгыз байланыш түзүү максатында президент өнөр жай тармагынын жана Россиянын бизнес өкүлдөрү менен ишкерлер союзунун имаратында жолугушту. Мамлекет башчы өз сөзүндө бүгүнкү күндө ар тараптуу соода экономикалык кызматташтыкты жана өндүрүштүк инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө жаңы дем берүү маанилүү болуп жаткандыгына токтолду. Один из первых моих указов на посту президента Кыргызской Республики был направлен на необходимость значительного улучшения инвестиционной среды, делового климата и свободного передвижения капиталов. Одним из основных моментов указа является обеспечение безопасности инвестиционных объектов и имущества инвесторов, в рамках которого усилена соответствующая работа компетентных органов республики. На законодательном уровне будут приняты меры по упрощению процедур подготовки, рассмотрения и реализации инвестиционных проектов. Иш-чарага Россиянын ири компанияларынын 40тан ашуун жетекчилери катышты. Алардын катарында Газпромнефть, Роснефть, ВТБ банкы, Россиянын темир жолдору, Россия почтасы, Северсталь, Опора России, Ренова, Эрфарм, Интеррау жана башкалар. Сразу же после проведения намеченных конституционных реформ в стране мы планируем осуществить некоторые преобразования экономического характера, предусматривающие, первое, особое внимание и благоприятные условия для добропорядочных инвесторов, имеющих международное признание и устойчивую репутацию. Второе, обеспечение максимального качественного доступа к проектам. Третье, значительные льготы для инвесторов. Forbes журналынын рейтинги боюнча планетанын эң бай адамдарынын катарына кирген орус бизнесинин лидерлери өз идеяларын жана долбоорлорун сунуштады. Мы любим отдыхать в Киргизии, Иссык-Куль — прекрасное место, поэтому у вас великий потенциал по туризму. Но если говорить про бизнес, мы активно надеемся на развитие и присутствие нашей группы в области альтернативной энергетики. Компания Хевел является лидирующей компанией в России и на международном рынке. Мы сегодня уже реализуем проекты по организации производства монокристаллического пластин для солнечных панелей. И я как раз хотел бы подчеркнуть, что нам бы хотелось бы видеть сотрудничество не только по строительству солнечных парков, но и создание реальных производств
Киргизия страна солнечная, и для поставки технологий и панелей в третьи стороны ограничий, я думаю, все есть предпосылки, и мы надеемся на это сотрудничество. Егеменді Қырғызстан тарихында бірінші жолы ушундай құрамдағы президенттің жолугушуусу өтті. Гидроэнергетика, жол куруу, логистикалык борборлор. Кыргыз тарап орусиялык инвесторлар үчүн келечектүү долбоорлорду жарыялады. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы быть конкурентоспособными в мировой экономике и соперничестве за международные инвестиционные потоки, Кыргызстану придется изменить экономическую модель с учетом новых глобальных трендов и внутренних рисков для долгосрочного и устойчивого развития, связанных с транспортно-логистическими ограничениями, зависимостью от углеводородов, ограниченностью финансовых ресурсов и технологий. Для этого одним из ведущих направлений будет активизация и интеграция по линии Евразийского экономического союза, возможности членства в котором кыргызская сторона до сих пор не использовала не в полную меру. Форматы ведения бизнеса и инвестиций воспринимаются в Киргизской республике в качестве некой модели и имплементируются сейчас в законодательство. Это тоже один из факторов, безусловно, который поможет нам лучше ориентироваться и в проектах, и, самое главное, в долгосрочном присутствии на рынках и в производственных объектах республики. И несмотря на пандемию, действительно, по прошлому году мы видим, что наша поддержка экспорта в Киргизию была на неплохом уровне. Поэтому я хочу подтвердить нашу готовность и имеющимся у нас инструментарием льготного финансирования оказывать поддержку тем проектам, которые нуждаются в финансировании. Кадимки бульдозер Кыргызстанда чогултулат. Жолугушуунун соңунда Кыргызстандын Кортес компаниясы жана инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттик россиялык компаниялар менен кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшту. На сегодняшний день будет производиться сборка, но с привлечением кыргызских производственных компаний. То есть в рамках сегодняшнего мероприятия уже подписан меморандум о сотрудничестве с Кыргызавтомаш радиатор. То есть они уже будут поставлять радиаторы. И далее мы будем уже подключать новых и новых производителей. То есть будем расширять локализацию производства. Жолугушуунун көптөн катышуучулары Кыргызстанда биргелешкен долбоорлор бар. Ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү бул маанилүү жолугушууну талапка ылайык иштен сөзгө өтүү каалоосу менен жыйынтыкташты. Мирбек Молдакунов, Аскар Улан уулу, Ала 24, Москва шаары. Президент Садыр Жапаров Россияга болгон 2 күндүк иш сапарын жыйынтыктап, Москва шаарындагы Кремль дуалынын алдындагы белгисиз жоокердин күмбөзүнө гүл чамбар койду. Садыр Жапаров улуу атамекендик согушта курман болгондорго 1 мүнөт эскерүү менен таазим кылды. Андан соң оркестр Кыргызстандын гимнин жаңыртты. Өлкөнүн расмий делегациясынын мүчөлөрү дагы белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл коюшту.
Қырғызстан Қырғыз-Орус стратегиялық өнөктөштүгүн жана союздаштыгын айрыкча соода экономикалык жана инвестициялык чөйрөлөрүн өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө өзгөчө маани берет. Эки тараптуу жолугушуунун алкагында мамлекет башчысы өлкөдөгү белгиленген конституциялык реформалардан кийин жүзөгө ашырылышы мерченделип жаткан экономикалык мүнөздөгү өзгөрүүлөрдү тизмектеди. Президенттин Россияга болгон иш сапарында эки өлкөнүн министрликтери менен ведомстволордун ортосунда маанилүү эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Айыл чарба министрлери Аскарбек Жаныбеков жана Дмитрий Патрушев Кыргызстанга айыл чарба азыктарын жеткирүү маселесин талкуулады. Алар тийиштүү документке кол койду. Соода сатык бар жерде гана экономика өнүгө алат. Эми анын негизги себеби сөз коронавирус болду. Чет мамлекеттин баары жаап коюп, ошонун кесипетинен чыкпай калды. Бирок мен таң калтырганда, ошо пандемия болуп турса дагы, былтыркы жылы 2000 жылы жалпы сооданын 65% импорт, 35% экспорт болуп турду. Теңирден тескери болуш керек да, биз ушуга умтулушубуз керек. Биз сыртка 65% чыгарыш керек жалпы сооданын ичинен. Ал эми 35%-ын сырттан алып келсек болот да. Бул келишимге ылайык орусиялык компаниялар буудай, арпа, соя жана башка азыктарын жазга айдап себүү үчүн үрөндөрдүн элиталык сорттору менен камсыз кылат. Мунун бардыгы өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Эки өлкөнүн балык чарбаларынын жетекчилери дагы кызматташууга кызыктар. Вице-премьер-министр, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков жана Россиянын өнөр жай жана соода министри Денис Мантуров кол койгон кезектеги келишимде бүгүнкү күндө маанилүү болгон тигүү тармагындагы маркалоо маселеси козголгон. Азыр ошо маркировка боюнча мамлекеттик деңгээлде биздин ушул жеңил өнөр жайынын саткан адамдарга колдоону көрсөтүш керек. Эгерде мамлекет тараптан баардык колдоолор болсо, бул маркировка маселеси тез арада чечилип, биздин экспорттун көлөмү көбөйөт. В любом деле есть, особенно на первоначальном этапе. Бардык нерсенин башталышы оңой олтоң боло бербейт. Кыргыз өндүрүшчүлөрүнө мамлекет тарабынан колдоо керек. Товарлардын маркировкасы өндүрүлгөн жерден боло турганын экспортерлор түшүнүп, тез арада муну ишке киргизиши зарыл. Документтин алкагында Россия Кыргыз тарапка товарларды маркалоо боюнча маалыматтык тутумду бекер берет. Бул азык-түлүктүн көзөмөлдөнүшүн камсыз кылып, контрафакт товарлар менен күрөшүүгө багытталган. Өткөн жылдын август айында өкмөттүн чечимине ылайык Альфа Телеком ишканасы товарларды маркалоо жана көзөмөлдөө боюнча улуттук тутумдун оператору болуп дайындалган. Поставщики товаров в Российскую Федерацию товар өндүрүүчүлөр, экспортерлор бизге арыз менен кайрылып, келишим түзүп, белгилөө кодун алып, товарларын маркалоого даярдана беришсе болот. Эске сала кетсек, өткөн жылдын июль айынан баштап Россияда анык белги улуттук өндүрүмдү маркалоо системасы киргизилген. Ал эми ушул жылдын башынан бери жеңил өнөр жай продукциялары милдеттүү түрдө маркаланат. Белгилүү болгондой, Кыргызстандан Россияга ири көлөмдө кийим-кечи экспорттолот. Мамлекет башчысынын иш сапарынын биринчи күнү энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевдин россиялык кесиптеши Николай Шульгинов менен эки тараптуу жолугушуусу болду. Тараптар энергетика тармагындагы, анын ичинде Кыргызстандагы гидроэнергетикалык объектилердеги Кыргыз-Орус кызматташтыгынын учурундагы абалын талкуулады. 24 февралда COVID-19 100 000 изилдөө жүргүзүү үчүн ПЦР тесттери жардам катары Кыргыз тарапка өткөрүп берилди. Гуманитардык жүк Кыргызстанга 25 мартта жетет. Мирбек Мулдаконов, Аяна Душекеева, Аскар Улан уулу, Эсен Турабыкеев, Алатуу 24, Москва шаары. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтыгы уюму алкагындагы кызматташтыкка өзгөчө маани берет. Евразиялык интеграцияны мындан арыда тереңдетүү өлкөнүн тышкы саясий багытынын артыкчылыгы. Президент Садыр Жапаров орус лидери менен болгон эки тараптуу жолугушууда эл аралык уюмдар алкагындагы мамиленин маанисине токтолду. Кененирээк Амантур Шыргазиев айтып берет. Кыргызстан жана Россия эки тараптуу гана мамиле түзбөстөн бир катар эл аралык уюмдардын алкагында да кызматташып келет. Анын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун жыл өткөн сайын эл аралык бедели артууда. Россия, Кытай жана Индия баштаган планетанын ири империялары менен бирге биздин өлкөдө тең укукка ээ. Учурда 8 өлкө толук кандуу мүчө болсо, 4 өлкө байкоочу катары катышат. Ошондой эле уюмга кошулууга кызыктар болгон ондогон мамлекеттер бар. Кытай, Россия, андан кийинки жылдарда мына Индия менен Пакистанда өттү, башка мамлекеттердеги мүчө болгонго кызыктар болуп атат. Биз ошол уюмдун түптөөчүсү катары 2001 жылдан берки мамлекет катары бир топ чоң абройго ээ болдук да. Бизде ошо Шанхай уюмунун жардамы менен бүткүл дүйнө таанып, биз менен эсептешкенге аргасы болуп атат да. Россия сындуу ири мамлекеттер менен дал ушундай эл аралык уюмдар алкагында кызматташуу биздин экономикага
коопсуздукка таасири чоң. Жалгыз эле биз үчүн эмес, жалпы чөлкөмдөгү коопсуздук үчүн мындай уюмдардын мааниси терең. Андай эл аралык шериктештиктердин бири Жамааттык коопсуздук келишим уюму. Бул мүчөлүк биздин коопсуздугубузга дагы кандай бир башка мамлекеттер менен өзүбүздүн суверенитетибизди сактоо деген мындай гарант болуп бере алат. Экинчи дагы керек болсо ошо донор дагы болуп бере алат да. Уюмдун аркасынан биз көп ошо өзүбүздүн курал аскерлерибизди чындап бекитип алып атабыз да. Кандай бир техникалык жардам берип атабыз, же болбосо машыгуурлар болуп атат. Ал эми эл аралык кызматташтыктын экономикага тийгизген таасири тууралуу сөз кыла турган болсок, Кыргызстан Россия менен чогуу Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө. Бул уюмдун Кыргыз айыл чарбасына ата мекендик өндүрүшкө тийгизген таасири чоң. Бул жагына келгенде биз үчүн бул чоң эркиндик болду да. Биринчиден, экинчиден биз бирденке чыгарса каяка сатабыз деп коркпойбуз, азыр ойлонбойбуз. Россиянын рыногу Сибирден өйдө жагы эле биздин рынок, бесконечный рыночный океандай болгон. Ошон үчүн биз эч жоготуп болгон жок. Ушуну таптык да. Бул экономикалык жактан бизге аябай эффектилүү мындай рынок түзүп берип атат. Анан келечеги аябай кенен да. Президент Садыр Жапаров кечээ орус лидери менен болгон жолугушууда Кыргызстан жогоруда айтылган эл аралык уюмдар алкагындагы мамилеге артыкчылык бере турганын белгиледи. Евразиялык интеграцияны мындан ары да тереңдетүү өлкөнүн тышкы саясий курсунун артыкчылыгы экенине токтолду. Намерены продолжить сотрудничество с Евразес, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны. Эки өлкө аны менен бирге көз карандысыз мамлекеттер шериктештик алкагында да кызматташып келет. Бул уюм өз кезегинде Союздан калган экономикалык жана саясий байланыштарды үзбөй улантуу максатын көздөй үчүн түзүлгөн. Амантор Шергазиев, Эсентурабы Кеев, Ала Тоо 24. Орусияда чыккан вакцинанын жогорку таасирдүүлүгү менен коопсуздугун дүйнө коомчулугу таанып жатканын баса белгилегим келет. Биз да жакынкы күндөрү калкты жапырт эмдөө боюнча иш-чараларды баштайбыз деп ишенем. Бұл туралы президент Садыр Жапаров Россия президенти Владимир Путин менен болгон жолугушууда айтты. Ал коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда көрсөткөн жардамы үчүн өнөктөш өлкөгө ыраазычылык билдирди. Тумоо күчөп турган жайкы аптап мезгилде Кыргызстанда дары-дармек да, дарыгерлер да тартыш болуп турган. Мындай кыйын кырдаалда Россия өлкөсү четте карап турбай колунан келген көмөгүн көрсөттү. Алгаш 22 июлда аскердик дарыгерлерден турган ак халатчандар келди. Алар өзү менен кошо өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттарды, кычкылтек концентраттарын жана дары-дармек, башка да медициналык жабдыктарды ала келишип, Бишкек жана Ош шаарларында кыргызстандык кесиптештерине жардам көрсөтүштү. Андан бир күн өтүп эле коронавирус менен күрөшүүгө жардам берүү үчүн дагы 50 дарыгер келди. Келген анестезиолог, реаниматолог, инфекционист, кардиолог, пульмонолог жана хирургтар дээрлик 30 күн бою бизде болушуп, кызыл зонада кыргызстандыктарга көмөк көрсөтүштү. Когда у нас была совсем сложная ситуация. Кырдаал кыйын болуп турганда Россия 100 дарыгерин жиберип, абалды турукташтыруу үчүн көмөктөштүм. Негизи эле Россия эгемендүүлүк алган жылдардан тарта эле дайыма кыйын кезде жардамга колун сунуп келет. Кыргызстана, Россия всегда регулярно приходила на помощь в самые сложные моменты. Кечээ өткөн өлкө башчыларынын эки тараптуу жолугушуусунда президент Садыр Жапаров Орусия өлкөсүнө илдет менен күрөшүүдө көрсөткөн көмөк үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле эл аралык коомчулук тарабынан тастыкталган россиялык вакцинанын натыйжалуулугун жана коопсуздугун баса белгилеп, Кыргызстанда эмдөө өнөктүгү жакын арада башталаарына үмүт артаарын кошумчалады. Мы особо признательны за поддержку в сложное время, связанную с пандемией. Также хочу отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины по коронавирусу признаются со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения. Өз кезегинде орус лидери да Кыргызстан жугуштуу оору менен күрөшүүдө абалды көзөмөлгө ала билгендигин белгилеп, саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташтык өзүндүгүндө улана турганына токтолду. Кстати говоря, я хотел бы тоже выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшить количество случаев новых заражений. Известно тоже о пожеланиях наших кыргызских друзей
предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты до этого. Белгилей кетсек, өнөктөш өлкө дарыгерлер менен удай эле гуманитардык жардам жүктөлгөн атайын учак дагы жиберген. Аны менен медициналык жабдыктар, дары-дармек, өздүк коргонуу каражаттары келген болчу. Ал эми көмөккө келген дарыгерлер биздин адистерди оору менен күрөшүүгө даярдап, анын аркасы менен бир айга жетип жетпей эпидемиологиялык абал турукташканы байкалган. Амантор Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24. Кыргызстан менен Россия эри шарка кызматташуу жылында мерчемделген 200дөн ашык иш-чара быйыл кайрадан жанданат. Канаатташ жылдын алкагында мамлекеттер ортосундагы ар тараптуу байланыштар чыңдалмакчы. Мындай пикирин Россиянын президенти Владимир Путин мамлекет башчы Садыр Жапаров менен болгон жолугушууда белгиледи. Талдоочулар Орусия менен Кыргызстандын мындай кадамы эки өлкөнүн кызматташтыгын эң жогорку деңгээлге чыгарууга түрткү берет деген пикирде. Кабарчыбыз Нургүл Жумабекова теманы улантат. Кыргызстан менен Россиянын эри шарка кызматташуу жылынын алкагында 200гө жакын иш-чараны өткөрүү мерчемделген. Тилекке каршы коронавирус пандемиясынын айынан канатташ жылда белгиленген иш-чаранын азы гана ишке ашып, калганы токтогон. Быйыл эри шарка кызматташуу жылы кайрадан жандантылмай болууда. Маселени Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин мамлекет башчы Садыр Жапаров менен болгон жолугушууда көтөрүп, пандемияга байланыштуу Кыргызстан менен Россиянын эри шарка кызматташуу жылынын алкагында мерчемделген иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болбогонун белгилеп, быйыл канатташ жылда мерчемделген 200дөн ашык иш-чараны кайрадан жандантууга ишеним артты. У нас в прошлом году стартовал перекрестный год Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Но, к сожалению, из-за этой пандемии мы не смогли реализовать все намеченные 200 мероприятий различного уровня и качества. Но уверен, что по мере стабилизации ситуации в санэпидемиологической и санэпидемиологической обстановке мы это все наверстаем, в том числе и наше сотрудничество в гуманитарной области. Здесь тоже много интересного и перспективного. В общем, мы с удовольствием будем работать с вами по всем этим направлениям. Несомненно, мой первый визит, зарубежный визит к вам в качестве президента Кыргызской Республики доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами. Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений. Прежде всего, выражаю огромную благодарность вам за поддержку и всестороннее содействие в регулировании политического кризиса. Орусия Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөш өлкө. Эки мамлекеттин ортосундагы соода экономикалык кызматташтык ыраттуу уланып келет. Канатташ жылда мамлекеттер ортосундагы белгиленген экономикалык, илимий, техникалык, билим берүү, спорт жана башка тармактарда алаканы чыңдоо боюнча мерчемделген иш-чаралар улантылмай болууда. Ректорлардын форумун өткөрүү пландаштырылууда. Жана 9-чу межрегиональный конференцияны ушу кайчылаш жылдын алкагында өткөрөбүз. Ал кайчылаш жылдын өткөрүүнүн арасында бизнес форумду өткөрүүнү пландаштырып атабыз. Жана ушул жылдын аягында кайчылаш жылдын жабуу процессиндагы өткөрүү боюнча иштер жүрүп жатат. Негизгиси Кыргызстан менен Россияны көп жылдан берки тарыхый, маданий жана гуманитардык байланыштар бириктирип турат. Канатташ жылдын алкагында маданий кызматташтыкты бекемдөө жагы да каралган. Бүгүнкү күндө бир дагы ыкмаларды табыш керек. Мен ойлойм, чогуу совместный кинолорду тартышыбыз керек, ошондой сценарийлер жазылыш керек, ошондой пьесалар жазылыш керек, театралдык фестивалдар болуш керек. Анан ошол фестивалдар жөнөлүп өтпөй, ошол фестиваль убагында кандайдыр бир дагы жаралыш керек да, сценарийлер жаралыш керек, пьесалар жаралыш керек. Мындай иш-чаралар тармактык байланыштарды ого бетер арттырат дейт серепчилер. Себеби эки өлкөнүн мекемелери, облустары, башка тармактардын өкүлдөрүнүн ортосунда байланыштар эбак түзүлгөн. Бул кызматташтык экономикалык жактан натыйжа берип, алаканын башка да мүмкүнчүлүктөрү ачылат. Мейли билим тармагы болобу, мейли маданият тармагы болобу, мейли бизнес чөйрөсү болобу, мына азыркы биздин президентибиздин
визитинен кийин ошо Кыргызстан Россия менен алаканы мындан ары дагы аябай активдештириш керек да. Себеби көп кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюлуп атат. Россия тарабынан бир топ жардам көрсөтүлүп атат. Кыргызстан менен Орусиянын мамилеси барган сайын бекемделүүдө. Буга мамлекеттер ортосунда макулдашылган энергетикалык инфраструктура, соода сатык жана каржылык ири долбоорлор далил боло алат. Нургүл Жумабекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Кыргызстанда орус тилинин расмий тил макамынын сакталышы эки өлкө үчүн тең мааниси чоң. Адистердин айтымында биздин өлкөдө окуу процесстери жана адабий чыгармалардын көбү расмий тилде. Мындан сырткары иш кагаздары да мамлекеттик тил менен жарыш орус тилинде жүргүзүлүп, буга катар эмгек мигранттары кеңири колдонгон тилдердин бири. Күн мурун эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунда да бул туурасында сөз болду. Теманы Самат Асипов улантат. Орус тили Кыргызстанда союз маалынан эле расмий тил макамына ээ болуп, ага тиешелүү болгон бардык маселелер мыйзам чегинде шешилип келе жатат. Өлкө эгемендик алгандан кийин дагы орус тилинин расмий макамы баш мыйзамда калтырылган. Андыктан азыркы учурга чейин ал коомдун жашоосунун дээрлик бардык тармактарында кеңири колдонулуп келет. Практиканы өзүбүздүн турмушталганда мейли билим берүүдө болсун, мейли илим изилдөөдө болсун, маданий, рухий турмушубузда болсун, орус тилинин өз орду бар. Көп жылдык практика көргөздү, орус тилинин мындай макамы, статусу кыргыз тилине зыян келтирген жок. Теплые и тесные отношения. Кыргызстанда орус тилинин расмий тил макамынын сакталышы эки өлкө үчүн тең мааниси чоң. Күн мурун эки өлкө президенттеринин жолугушуусунда да тил маселесинде артыкчылыкка ээ болгон багыттарды аташты. Я со своей стороны отмечу еще один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для нас тоже. Да, и для граждан Кыргызстана, поскольку... Оба Кыргызстандын жарандары үчүн да Орусиянын эмгек рыногунда белгилүү бир артыкчылыктары болот. Орусияга келген кыргызстандыктар кошумча сынактарды тапшырышпайт. Айрыкча сиздин бул маселеге карата мамилеңиз биз үчүн өтө маанилүү. Биз бул маселени бирге колдойбуз деген үмүттөмүн. Биз кыргызстандыктар орус тилин терең өздөштүрүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Буга байланыштуу атайын пландарыбыз бар. Анын үстүнөн иштейбиз. Адистердин айтымында биздин өлкөдө окуу процесстери жана адабий чыгармалардын көбү расмий тилде. Мындан сырткары расмий иш кагаздардын басымдуу бөлүгү орус тилинде жүргүзүлүп, буга катар эмгек мигранттары кеңири колдонгон тилдердин бири. Андыктан алдыдагы жылдары Кыргызстанда орус тили расмий макамда сакталат деген пикирди айтышат. Дүйнөдө эмне жаңылык болуп атса, эмне деген бир илимде жетишкендиктер болуп атса, кандай гана китеп болбосун, баары орус тилине которулат дагы. Орус элинин, Россиянын китепканаларында бардыгы бар десек болот. Мына ушул жагынан алганда биз орус тилин үйрөнүүгө, орус тилинде илим, билимди, дүйнөлүк технологияны өздөштүрүүгө аргасызбыз. Адистер өсүп келе жаткан муун тил үйрөнүүдө расмий тилден сырткары дүйнөдө кеңири жайылган чет тилдердин бардыгына басым жасашы керек деп эсептешет. Көп тилдүүлүк маданий социалдык өнүгүүнүн өзөгү. Ошону менен катар илим билимди тереңдетүүгө шарт түзүүчү жагдай. Самат Асипов, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Президент Садыр Жапаров Россияга болгон иш сапарынын алкагында кыргыз диаспорасы жана студенттер менен жолугушту. Өз сөзүндө мамлекет башчы өлкөдөгү миграциялык кырдаалды жакшыртуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Ал өлкөнүн экономикасына мекендештердин кошкон салымын белгиледи. Коронавирус пандемиясынын биринчи толкуну учурунда көрсөткөн жардамы үчүн аларга ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле Садыр Жапаров студенттерди окуудан кийин өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууга чакырды. Жолугушууга кесиптешибиз Мирбек Молдакунов дагы катышты. Президент мейманканасына мекендештер президент Садыр Жапаров менен жолугуу үчүн биринин артынан бири агылып келүүдө. Кыргыз диаспорасынын активисттери, аксакалдары жана студенттер. Жалпысынан 300гө жакын адам. Пандемия учурунда коопсуздук маселеси куру сөз эмес. Ар бир конок бет кап кийген, алардын бардыгы коронавируска текшерилген.
Садыр Жапаров мамлекет башчы болуп иштеген алгачкы күндөрүнөн тарта миграция маселесине көңүл буруп келет. Инаугурацияда сөйлөгөн сөзүндө жана ушул жолугушууда ал мекендештерди Кыргызстанга кайтаруу керектигин белгиледи. Менин биринчи жарлыгым миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө болду. Анда мигранттарга, Кыргызстанга кайткан жарандарга жана чет өлкөнүн жарандыгын алган биздин мекендештерибизге жеңилдиктерди камсыз кылуу, алардын Кыргызстанга инвестиция жасаш үчүн шарттарды түзүп берүү маселелери кирди. Пока сиздер ушу мигрант болуп турган мезгилдерде. Мындан тышкары элчиликте бериле турган документтердин тизмеси көбөйтүлөт. Жакында ID карта алууга жана Кыргызстандын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүнөн ушул жерден алмаштыра аласыздар. Паспорттарды тариздөөдө нотариалдык кызматтар, ЗАГСтын кызматтары сыяктуу кызматтар үчүн консулдук жардамдардын көлөмүн бир топ азайтабыз. Жаңы үлгүдөгү мекенге кайтуу күбөлүгү иштелип чыкты. Элчиликтин кошумча жаңы канцеляриялар ачылат. Москвадагы элчиликтин консулдук бөлүмү кеңейтилет. Менин максатым элибиздин көйгөйлөрүн чечип, жумуш орундары менен камсыздап, татыктуу жашоону алып келүү. Сиздерди, улутташтарымды, жердештеримди кайра өз мекенине алып келсем, мындан артык мен үчүн бакыт болбос. Өз сөзүндө мамлекет башчысы жарандардын миграциялык каттоосундагы көйгөйлөргө токтолду. Диаспоралардын ролу абдан чоң. Булар мамлекеттер аралык өз ара аракеттердин көпүрөсү, чет жерлерде кыргыз маданиятын бекемдөөчү механизми, курч социалдык маселелерди ыкчам чечүүчү чоң күч. Учурдан пайдаланып, коронавирус маалында жардам берген диаспоралардын, коомдордун өкүлдөрүнө, кайдыгер карабаган бардык мекендештериме өзгөчө алкышымды билдиремин. Мамлекет башчысы жумушчулардын үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси менен камсыз кылуу маселелерине жана үзгүлтүксүз каттамдардын санын көбөйтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөргө токтолду. Ошондой эле президент ушул жылдын 1-январынан тартып ЕАЭП өлкөлөрүндө эмгектенген жарандарды пенсия менен камсыз кылуу боюнча келишим күчүнө киргендигин катышуучуларга маалымдады. Өз сөзүндө президент студенттерге кайрылды. Бүгүнкү күндө Россиянын жогорку окуу жайларында 16 миңден ашуун кыргызстандыктар билим алып жатышат. Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди тандоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Россияда 16 миңден ашык студент бар. Анын ичинен 7500-ü максаттуу квоталар боюнча бюджеттик негизде билим алышат. Биз бюджеттик квоталарды дагы көбөйтөбүз. Бул боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ушул жакта окуп жаткан студенттер, сиздер жаңы муун катары келечекте өлкөбүздү өнүктүрүүдө негизги күч болуп бересиздер. Мен терең ишенем ага. Сиздердин билим чоң ресурс, биз ишенген байлыгыбыз. Чогулушунун жүрүшүндө катышуучулар президентке суроолорун беришти. Кыргызстанда банкоматтарда мына эң Россияда чоң банктардын бири Сбербанк, ВТБ банк жана башка банктар. Ошол биздин банковский карталар менен Кыргызстанга барып банкоматтардан акчаларды алайлы десек, бир эле Демир банкта иштейт экен ВТБ банк. Банктын банкоматы. Калган банктарда банкоматтарында иштебейт экен. Эмне себептен? Владимир Владимирович менен сүйлөшкөндө мен ушул маселени көтөрдүм. Кыргызстанга Россиянын банктарын ача турганга сөз берди. Өкмөткө команда берип, ушу банктар жакында ачылат, Кудай буйрса, Кыргызстанга. Рахмат. Жашынакай бир долбоор бар. Мигранттар үчүн түзүлгөн Молдованын, Румыниянын, Тажикстандын долбоору. Мигранттар үчүн түзүлгөн 1+1 деген долбоор. Ошол долбоорду мен экономика менен иштеп чыгып, мигранттарга берсеңиз, абдан чоң жардам болот эле да, тарыхта калчу окуя болмок. Долбоорлоруңар боюнча 1+1 инвестициялар боюнча мына жаңы элчи келди. Бардык мигранттардын эсине кандай гана жардам керек болбосун, биздин министрликтерденби жана өндүрүүчүлөр тарабынан деп атасызго, элчиликке келип кайрылыңыздар, элчилик министрликтерге чыксын. Мына элчиликтердин милдеттери ушул. Консулдуку дагы, элчиники дагы, а биздин министрликтер мигранттарга жардам бериш. Ошол жактан сиз айтып аткан товарларды ошону уюштуруп, ушу сиздерге жеткирип берип туруш. Жолугушуу 1,5 саатка созулду. Иш-чаранын соңунда 95 жаштагы легендарылуу ардагер Орос Мамыралиев батасын берди. Аксакалдардын
батасын алған кишинин өмүрү узун болот, иши ийгиликтүү болот. Мирбек Мулдакунов, Аскар Улан уулу, Ала-Тоо 24, Москва шаары. 25 февраль бейшемби күнүнүн өзөгүн түзгөн башкы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.